Сандардын даражалары. Анын энинчи даражасы түрүндө жазылып, А бизде негизи эн даража көрсөткүчү деп аталат. Анын энинчи даражасы бул аны өзүнө өзүн эн жолу көбөйтүү деген түшүндүрөт. Мисал катарында бізде экинин экинчи даражасы бул экинин өзүнө өзүн эки жолу көбөйтүү, же болбосо 4, же болбосо экинин квадраты деп атайбыз. Ал эми 4-төн 3-үнчү даражасы бул 4-тү өзүнө өзүн 3 жолу көбөйтүү. Бул 64, же болбосо 4-түн кубу деп да аталат. 3-үнчү даражаны куб деп да атайбыз. 3-түн 4-үнчү даражасы бул 3-тү өзүнө өзүн 4 жолу көбөйтүү, же болбосо 81 саны. 3-түн 5-инчи даражасы 3-тү өзүнө өзүн 5 жолу көбөйтүү. 4 жолу көбөйтсөк 81, 81ге 3-тү көбөйтсөк 405 саны келип чыгат. Эгерде көрсөткүч жуп сан болсо, анда жообу оң сан болот. Мисал катарында терс санды алсак, терс сандарда 3-түн 4-үнчү даражасы бул даража көрсөткүчү жуп сан болгондуктан оң сан келип чыгат. Демек -3-тү өзүнө өзүн 4 жолу көбөйтөбүз. Андан 81 санын алабыз. Ал эми даража көрсөткүчү так сан болсо 4 санын алайлы. Бул -4-тү өзүнө өзүн 3 жолу көбөйтүү. Даража көрсөткүчү так сан болсо, анда биз терс сан алабыз, -64. Эгерде терс сан кашылган эмес болсо, анда аны даражага биринчи көтөрүп, анан кийин минус белгиси коюлат. Мисал катарында -3-түн 2-нчи даражасы бул биринчи даражага көтөрөбүз, санды 9 -9. Ал эми сандын 0-чу даражасы бул 1-ге барабар. 6 деген санды алсак, барабар 1-ге -32 деген санды алайлы. Сандар тизмесинен 0-чу даража ар дайым 1-ге барабар сандардын. Ал эми сандардын 1-нчи даражасы бул ал сандын өзүнө барабар, же болбосо -17 санын 1-нчи даражасы бул -17ге барабар. Бөлчөк сандардын даражалары. Бөлчөк сандардын даражалары алардын алымында, бөлүмүндагы ошол даражага көтөрүү деген түшүндүрөт. Эгер бөлчөк сандын даражасы терс болсо, анда сандардын алымын бөлүмүнө жазып, бөлүмүн алымына жазып, даража көрсөткүчүн оң санга алып келебиз. Анан чыгара баштайбыз. Демек 3-төн 2-нин 2-нчи даражасы бул 3-түн 2-нчи даражасы жана 2-нин 2-нчи даражасы деген түшүндүрөт. Демек
Бул барабар 4-төн 9 келип чыгат. Ал эми даража көрсөткүчү терс болгондуктан биз аны оң даража көрсөткүчкө алып келебиз. Демек 4-тү бөлүмүнө 5-ти алымына сандарды алмаштырып жазабыз. Алымын бөлүмүнө, бөлүмүн алымына. Жана ар бирин даража көрсөткүчү оң сан алып келебиз. Демек мындан 4-түн 3-чү даражасы 64 жана 5-тин 3-чү даражасы 125. 5-ти өзүнөн 3 жолу көбөйтөбүз. Кийинки минус 10-1 минус санды өзүн жазабыз. Себеби кашан сыртында болгондуктан. Ал эми бөлчөктү 10-дун 2-нчи даражасы 100, 1-дин 2-нчи даражасы 1. Белги, минус белги кашан ичинде болгондуктан даража көрсөткүчүбүз жуп сан. Демек бул бизде 2-нин 4-чү даражасы 2-нин 4-чү даражасы 4, 8, 16 3-түн 4-чү даражасы 81. Демек оң сан келип чыгат. Себеби минус белги кашан ичинде болгондуктан жана даража көрсөткүчүбүз жуп сан. Ал эми 5-тин минус 2-нчи даражасы бул деген сөз 5-тин минус 2-нчиси биз билебиз бүтүн сан. Бул бүтүн санды бөлүмүнө 1-ди жазганга болот. Демек мындан даража көрсөткүчү терс болгондуктан бөлчөктү алмаштырып жазабыз. Демек 1-дин 2-нчи даражасы жана 5-тин 2-нчи даражасы 25. Даража көрсөткүчүн оң санга алып келип, бөлчөктүн бөлүмүн алымына, алымын бөлүмүнө жаздык. Ал эми минус 4-төн 1 бөлчөктүн даража көрсөткүчү ак сан. Ошондуктан минус бөлчөк сан келип чыгат. Демек 4-түн 3-чү даражасы 64. 1-дин 3-чү даражасы 1. Бөлчөк сандардын 0-чу даражасы 1. Ал эми 1-нчи даражасы ал сандын өзү. Демек 280.